Баратбай Аракеев, мен саға өлім алып келем. Мырзабек ошол күнү да болоттон таяк жеди. Экөө кошуна өсүп, бир класста окуганы менен такыр эле ынтымакка келе алышпайт. Болот Мырзабекке караганда кырдуураак, өтө шок бала. Классындагы 10 чакты эркек баланын бири да ага акараат келтире алышпайт. Кааласа тумшукка бир берип, көчүккө бир тебиш ал үчүн оңой эле иш. Башка балдар таягын жеп ошого макул болуп кете беришет. Мырзабек антпейт. Таяк жеп жатып да каршылыгын көрсөтөт. Бирок да кандай каршылашса да акыр аягы таяк жейт. Өзү ичке, кароосу жок бала күлтүңдөгөн немеге кайдан ал жетти. Ошентип Мырзабек болоттон бүгүн да таяк жеди. Жегенде да көзү көгала болуп, маңдайкы тиши шалактай бошогон. Уулунун бул кейпин көргөн атасы жемелей берди. Сөлдүрөп дагы таяк жеп келдиңби? Ошу сен эркексиңби деги, жанагы бокс моксуңа катышып, таяк жебей таяк жедиргенди үйрөнсөң болбойбу? Туй ата, абийирди кетирмей болбодуңбу? Баланчанын кызы деген атка конбосоң болду. Мырзабектен эзел таяк жебеген олбурлуу шоопур атасы ошентип күйүп турду. Анысы да эп, уулу таяк жей берсе ошентмек да. Бул облустун Борбор аталган чакан шаарда балдарды бокска даярдайбыз деп көбүн чоң муштум хулиган, рекет кылып чыгарчу жай бар эле. Мырзабек эртеси эле ошол жерге барып, балдарды машыктырып, улам бирине барып ыкмаларын көрсөтүп, бакылдап жаткан тренерге барды. Агай, мен бокска катышканы келдим. Келсең жакшы болуптур, деди тренер баланы бутунан башына чейин сынай тиктеп. Алда кебетең менен мээлей көтөрө аласыңбы? Мырзабек эмне дээрин билбей турду эле тренер айтты. Кой балакай, мишайт этпей үйүңө бар. Спортко аябай катышкым келет десең, жүгүргөнгө же секиргенге бар. Бирдеме чыгышы мүмкүн. А бул жерди бокс деп коет. Тренер ушуну менен сөз бүттү дегендей ишин улантып кете берди. Мырзабек дароо кетип калган жок. Эки-экиден карсылдашкандарды карап, көпкө туруп, анан гана кетти айласыз. Эртеси дагы барды бокска. Кечээ эле айтпадым беле, мээлей көтөрө албайсың деп. Сөзгө түшүнбөгөн кандай немесиң я? Тренер ачууланды да анан бир ойго келди окшойт. Бир баланын колундагы мээлейди чечип, Мырзабекке кийгизди. Кана, могу менен согушуп көрчү, деп дагы бир баланы чакырды. Бокс кандай болорун көрсөтүп койчу бул кежир немеге. Тиги бала Мырзабекке бет маңдай келип, аздап согушумуш болуп, наркы терке буйтай секирип, анан тумшук талаштыра берип калды эле, Мырзабек оңко чогатты. Турду эптеп ордунан. Колун көтөрө берип, тиги баланы качырды. Дагы жеди тумшукка. Жыгылып кайра турду. Качырды, мурдунан кан акты. Болду, деди тренер экөөнү токтотуп. Анан Мырзабекке айтты. Бокска катышасыңбы дагы? Катышам, деди Мырзабек мээлей менен канаган мурдун сүртө берип. Берки балага тап берип жүрбөйбү? Туй ата, жанда жогу жүр окшойсуң. Катышсаң катыша берчи, деп тренер кол шилтей басып кетти. Ошондон туура 2 жыл өткөндө Мырзабек мектепти да аяктады. Бокс боюнча өз салмагындагы балдардын мыктысы да болуп калды. Сөөл жандай сүрөйгөн неме азыр булчуң буйлап, байлап, көзгө толумдуу. Баягы далай жыл каалагандай уруп согуп келген Болот эми Мырзабектин алдында жөргүлөп турат. Бүт класстын көзүнчө эки бирди жеп, столду кулата жыгылгандан кийин ошентип калган эмеспи. 2 жыл ичинде эле далай мелдештерге катышып, жеңип жүргөн неме армияга барганда спорт ротада кызмат өтөдү. Сайыс делинип турган кез эмес беле. Урал аскери округунун чемпиону болду армияда жүрүп. Андан келгенден кийин баягы тренери физкультурный институтка өт деп кеңеш айтып, асылганына болбой Мырзабек милиция мектебине өттү. Эмне себептен ошенткенин билбейт. Эч нерседен коркпой кериле басып, каалаган ишин жасап салууга укугу бардай көрүнсө керек милиция кызматы. Милиция мектебин да, Карагандыда андан чоң окуусун да бүттү. Анан өзү туулуп, Чакан шаардын милиция бөлүмүндө иштеп жүрдү. Ошол Чакан шаардын чакан бандиттери Мырзабектен аябай коркчу эле. Карагандыда окуп жүргөндө
рукопашный деп койчу мушташына окуусун бүткөнчө тынбай катышып, чогуу окугандардан алдына киши салынган эмес. Ананда көзүнөн өткүрлүгү чачырап, өңгөнү оңой менен тике карачуета эмес. Бала кездеги жумшак көрүнгөн мүнөзү кийин өткүр болуп чыга келди. Кайсы бир кылмышы үчүн колго түшүп, сурак жүргүзсө, мылжыңдай кетчү безирлерди айтып койсоң эми деп, акелеп чекелеп олтурбай, түзеле өпкөсүн эзип койгон күндөрү да бар эле. Кээде өзү менен чогуу иштегендерге да кыргыйдай тийчү кайсы бир кылыгы үчүн. Ошондон улам аны көп милиция жаман да көрчү. Ошол жаман көргөнүнүн дагы бир себеби кылмышкерди бошотууга аракет кылган тууган туушкандардын сөзүн укчу да, парасын алчу да эмес. Же өзү тойбосо, же начальниктерин тойгузбаган азчылыкты түзчү милициянын бири болду. Анткен менен андан ыйбаа кылып, айласыз сыйлап тургандар да көп. Азыр ошол бала кези, бокстан биринчи ирет мурду канчылаганы, армияга бир ингушту тийишкенде аны жаткыра чапса, ошол жердеги бүт кавказдык чогулуп өлтүрүп кое жаздыганы, чогуу кызмат өтөгөн 10 чакты кыргыздан бир гана темир жанында туруп, калганы куйрук түйүп качып кетишкени, Карагандыда окуп жүргөндө бир казак кызга тийише коем деп, анын бандит жигитинен бычак жей жаздыганы, баарын эстеп олтурду. Аларды бекер эстеген жок. Эмне үчүн ушу милициянын ташы жалтырак, ичи калтырак ишине байланып калдым деп ойлонуп олтуруп ошентти. Физкультурныйга өтүп, далай жыл мелдештерге катышып, кийин тренер болуп кетпейт беле. А балким бүт дил менен дити бокска койсо, Европага чейин, дүйнөгө чейин таанымал чемпион болмок. Ушу кыштын кыраанында бул жаман сапошка менен тойго кантип барам деп, аялы таңзаардан согуш жарыялап жибергенде, ага жооп кылып, жарым ооз сөз айтпай ишине баса берген. Аялынын айтканын деле эп, жарытылуу кийими жок, ошонун айынан чакырган жердин көбүнөн калат. Бүгүн бир жакшы теңтуш болуп жүргөн келин гарнитур алдык эле, үйүбүздө жаңы эмеспи, той кылып коелу деп чакырган тура. Сапошкам жоктон башталган сөз гарнитурга, заңгыраган сонун үйгө, иномарка машинеге, тутам долларга өттү. Ушунун баары Мырзабекте жок эле. Сөз сенин тазалыгыңдын кимде кереги бар, я, деген жерге келгенде Мырзабек чыгып бараткан. Сөз улана берсе, аялын жаткыза чаап салышы бар. Ошондон коркту өзү. Айда жылда аша чаап баратса, ошентип эмдеп кое берле. Мырзабек кабинетинде көпкө олтурду. Бир маалда начальниги чакырды телефон менен. Бул начальниктин келгенине жыл айланды. Ошондон бери экөөнүн мамилеси начар. Ал бул жерге кылмышка каршы күрөшүү үчүн чектелбей эле, кылмышкерлерди коргоо, бошотуп туруу үчүн келгендей. Тигини бошотуп жибер, муну бошотуп жибер. Бул жактан чалып жатышат деп, ошону менен алек. Дал ушундайлар кумалак болуп милиция бузат. Кемтик кылат, сөлтүк кылат. Мурун мындай кумалактар аз эле милицияда. Эми теңме теңдир. Начальник кошоматтын, паранын күчү менен ушул кызматка жеткенин элдин баары билет. Мурун алган кесиби тарыхчы экен. Университетти бүтүптүр. Кийин милицияга ишке кирип, ошол эле университеттен сырттан окуп, юрист болуп чыга келген экен. Акчалуу адам үчүн ал окуу чейт түкүрүм нерсе го бир. Акчаны тутамдаттың, өттүң бүттүң. Мырзабек начальнигине салам берип, анын маңдайында узатасынан кеткен столдон орун алды. Чыканактап, жаак таянып олтурду. Ушуну начальнигим экен деп да сезбейт. Кыжыры кайнаган, бирок айла жок, угат, аткарат. Кадырбаевди чыгаргыла, дебедим беле, деди начальник Орой. Оройлоно кеткени, креслосуна таянганы болбосо, Мырзабектей карышкырдан коркут эмеспи? Мырзабек менен сүйлөшкөндө азыр тура калып, өзүн баса калып тытмалап жиберчүдөй сезет. Кооптонуп коркуп олтурат. Ошенткенин билдирбеске күдүрмөт күпүлдөйт. Бу иретта калптан оройлонду. Капылдап турат, кандай жооп болор экен деп. Аны чыгарганга болбойт, деди Мырзабек ачуусун араң басып. Тонуп атса, анысы аз келгенсип тишин сындыра урса, кантип бошотом? Момуну оку. Кадырбаевде доом жок дептир. Мырзабек начальник сунган бир барак кагазды алып, ары бери окуй салды да кайра сунду.
Эшек. Ким? Ким эшек? Алдағы су жүректі айтқам. Эшек. Сен көп сөзді қойда Қадырбаевтың кешірім сұрада бошат жібер. Бұл сөз Мырзабекке бычақтай тиді. Бұл эмне деген қордық? Бирөөнү тонып сабағанын немені бошотуп, атурсун алайбандан кечирим сураш керек экен да. Күйбөгөн жери күл болуп кетти Мырзабектин. Өзүн өзү кармай албай кетти. Урдум сенин начальнигиңди. Уктуңбу? Урдум. Барып өзүң кечирим сурап, көтүнөн өп бошотуп жибер. А мен андай жүзү каралыкка, катындыкка бара албайм. Мырзабек ордунан атып туруп, эшикти кашек машеги менен ажырап түшүүчүдөй тарс жаап чыгып кетти. Начальник оозунан сөз чыкпай туттуга түштү. Бети чыңалып кызарып кетти. Май толуп, кабаттала буржуйган мойнуна чейин чоктой кызарды. Эшикти талкалаучудай жабылганы ого бетер жанын өрттөп жиберди жан чыдаткыс. Эниң дурайын эшек. Көпкөндүгүңдү көтүңөн чыгарбасам элеби? Кызыл зонада жашатпасам элеби? Ниң дурайын айбан. Начальник эмилеги соккудан оңулу албай бир топко дайынын таппай, эсин жыя албай отурду да анан өзүнө келип экинчи орун басарын чакырды. Ал келгенден кийин аны ээрчитип, сыртта турган тергөө бөлүмүнүн начальнигин кошуп, Мырзабектин кабинетине карп көрүп кирип барды да, кана, жанагыңды кайра бир кайталачу, булардын көзүнчө, деп кумсарып турду. Мырзабек экинчи сураткан жок. Жерине жеткир айтты. Идинна. Анан ордунан шарт туруп, күрсүйгөнү менен шайы өлчөлүү начальникти мойнунан аткый кармап, эшиктен итере түрттү. Бар, иниеңди. Начальник коридордо бозала болуп туруп калды. Мырзабектин начальнигин арачалаганга үлгүрбөй калган берки экөө да айласы кетип, не кыларын билбей турушат. Экөө тең ушулар азыр Мырзабектин колун толгоп туруп, өпкөдөн ары бери эки берип, дыргаякты сүйрөп, камерага камап салса болор эле. Бирок антүүгө батынбайт. Батынса, ойрондору чыгарын айныгыс билишет. Көп жыл чогуу иштеп Мырзабектин сырын, күч кайратын жакшы жаттап бүтүшкөн эмеспи? Айла жок. Айла болсо начальнигине болушуп, көзгө бир көрүнүп калышпайт беле. Ошондон көп өтпөй Мырзабек кабинетин жапты да үйүнө келип жатып алды. Начальник болсо Мырзабектин шорун катыруу үчүн каттуу киришти. Эң биринчи иретте жанагы экинчи орун басар менен тергөө бөлүмүнүн башчысы күбө катары түшүнүк катты катыра жазды. Начальник аларды окуп, жактырып өзүнүн арызын чүргөдү. Начальникти башка бир уруп, мойнунан сындыра кармап, ыргыта түрткөнүн көрбөсө да көрдүм деп, дагы эки милиция көрдүмдөн жазышты. Ошол эле күнү түштөн кийин бардык кагаздар прокуратурага начальниктин өз колу менен жеткирилди. Андан соң начальник облустун начальнигине барып, болгон ишти бир топ коюулатып, боёп-соёп туруп айтып берди эле, тиги анын шиши толгон экен деп жини келгенин билдирип, буркан шаркан түшө жаздады. Согумуна чейин белиндеп, кварталында бир ирет акча тутамдатып турчу кадры кордук көрүп жатса, жөн жатмакпы бу обул начальник. Эртеси Мырзабек ишке чыккан жок. Башына кара булут айланып жатканын жакшы билет. Баарына даяр болуп, бир башка бир өлүм дегенде дилине сан кайталап, белин бекем бууган сыяктанат. А бирок санаа жөн коймокпу. Көңүлү тынч эмес. Бар жаманчылыктын улам бирине көнүп, сыртты тыңшай жатат. Ана, бир маалда эшиктин коңгуроосу кагылды. Барып эшик ачты эле, өзүнө тааныш жигиттерден 5-6 турат. Алдыдагы прокуратурада иштеген неме Мырзабек менен саламдашпастан кагаз сунду. Камалдыңыз. Мырзабек сунулган кагазды алган жок. Кийинейин деп ичкери басты эле, тегилер кошо басышты. Жаздын акыркы күндөр эле. Күн бирде жылып, бирде суук тартып турган убак. Жылуу кийинди. Чыгарда эки жигит колуна кишен салмакчы болду эле, Мырзабек кес айтты. Убара болбогула. Тирүү салдырбайм. Тегилер аны башы болуп келген прокуратура кызматкерин карашты эле, ал мейли дегендей баш эйкей сыртка баштай басты. Сырттан милицияга караштуу кичинекей автобуста дагы 3 милиция олтурат. Булар өтө коркунучтуу кылмышкерди кармоого,
катышчу атайын топтун балдары. Каршылык көрсөтсө кармоо оңойго турбайт деп катуу камданып келишкен экен. Мырзабекти кадимки эле милициянын камерасына камашты. Ал жерде ар түрдүү кылмышы үчүн жаткан дагы 5-6 немелер бар болчу. Алардын бири Мырзабекти жакшы тааныйт экен. Сүйүнгөнүнөнбү же табалаганынанбы? Айтор: "О, таанышым келип калган турбайбы? Төргөт, төргөт" деп күлжаңдай тапчаңдап туруп ыржалактады. Мент менен бир камеранын атыр жытып абасын бирге жутам деп кимдин оюна келиптир? Бирок менттин жытына чыдачу эмес элем. Эмне кылсак я? Бу шуудуңдаган неме камерадагыларга өзүнүн крутойлугун көрсөтөм дедиби, дароо эле аша чаап кетип калды. Булардын жыты парашага куп келчү эле. Эй мент, сен ошол жерден орун ал. Төргөт дегенге ишенип алба. Мырзабектин азыркы абалын эч нерсени көтөрө алмак эмес. Тарс жарылуучудай чыңалып, жинин кимден чыгараарын билбей турганда, тигил өзүн мазактамакчы болгон немени жыга тепти. Кол булгалаган жок. Шилтегени буту дал ийекке тийиптир. Оңкосунан сайылды. Тынчыды тиге. Тырп этпей жатып, бир топтон кийин жаны өзүндө калганын билдиргендей, буту колун кыймылдай тыбырап, дагы бир топко жатты. Ашык көпкүлөңкү сүйлөгөн бул неменин кебине маашырлана баштаган берке шантра паралардын жүрөктөрү оозуна тыгылды. Аны коштой сөз айтпаганыбыз жакшы болгон экен дешип, ичтеринен тобо келтирип турушту. Ийекке жеген неме эми эсине келди да: "Өлтүрдү! Жардамга!" деп айкырык сала эшикти муштуму менен соккулап, буту менен тепкилеп жиберди. Минткени сактанганы тепкилейт деп корккон эле. Эшик ачылып, дежурныйлардан экөө киришти. "Эмне болду? Могул немеңер өлтүргөн жатат. Мени чыгарбасаңар өлдүм" деп тиги экөөнүн артынан корголоду. Эки милиция камераны жаап кетип кайра бат эле келишти да Мырзабекти ээрчитип чыгып башка камерага камашты. Кечээ эле кол алдында иштеген бул жигиттер бейтааныштай сүйлөбөйт. Аларда эмне күнөө? Ошондой буйрук алды да. Облустун прокурору, милиция начальниги биригип, жогору жак менен макулдашпаса да шаардын начальник милициясынын барандуу орунбасары подполковникти камаганда да уголовник шантра паралар менен бир камерага камаш оңой иштерден болбойт эле. Мырзабек муну беш колундай түшүндү. Министрликте өзүнүн колдоочу чоңдордон жакшы мамиледеги колдоочусу жок. Ген прокуратурага кайрылса, ал жерде сөзүн укпасын билет. Бийликтегилер бирин-бири менен чырмашкан эмеспи? Президенттикке жетиш азап. Жеткен күндө да андан пайда жок. Бийлик менен байлыкты гана ойлоп, өз арбайын соккон неме небакты эле өлкөсүнө кор болгон адамдардын тагдырына кызыкпай калган. Камерада жалгыз жатып Мырзабек ушуларды ойлоду. Эмне кылыш керек деген суроо жадата келе берди. Жооп табылбайт. Айласы куруйт. Урдум дейт кайра. Билгендерин кылып алышсын. Бир башка, бир өлүм. Эки баласы менен аялынын тагдыры кантти? Мырзабегим тың чыкты деп, өмүрүн күндө тынбай тилеп турчу карыган атасы менен тың чыкканынан эсеби жок, амандыгын гана тилеп, Кудайга жалына берчү энеси уулунун камалганын укса шор кайнады го карыганда. Мырзабек ошол күнү да, түнү да өз ою менен кармашты. Эшик кагып эч кимди чакырган жок. Эртеси да жатты тынч. Көк сорпо алып келишти эле, караган да жок. Үчүнчү күнү эртең менен бир чечимге келгендей эшик какты. Бат эле эшик ачылып, бир милиция суроолуу тиктеди. "Дежур бөлүмүнүн начальнигин чакырчы", деди Мырзабек. "Же мени ээрчитип барасыңбы?" "Айтайын", деди тиги. Бу жаш милиция Мырзабекти жакшы сыйлагандардын бири эле. Айласы жоктон турат. Болбосо азыр бошотуп жибермек. Бир аздан кийин ал кайра келди да, эшикти эмес, кичинекей тешикти ачып, "Бошобой жатам" дейт. Дегенде Мырзабек тешикке эңкее берип, акырын шыбырады. Самат мага кезиксинчи." "Макул, айтайын. Самат ушул шаардык милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы, УГРОнун начальниги. Мырзабек жактырган аз жигиттин бири. Өзүнөн 3-4 жаш кичүү болсо да,
тең туш болуп алышкан. Бири-биринен кенедей да сыр жашырышпайт. Мырзабек сыяктуу эле ал дагы начальникти жининдей көрөт. Башка жерге которулуп кетем деп жүргөн эле. Мырзабектин камалганын угуп, түз эле начальникке киргенде тиги «Керек болсо сен да согуп албайсың» деп кабинетинен кетирген. Самат Мырзабекчесинен кермур айтышып турган жок. Эшикти дал Мырзабектей жаап чыгып кеткен. Ошол эле күнү тамак алып, Мырзабекке киргизейин десе киргиздирбей коюшту. Дежур бөлүмүндөгүлөр катуу тапшырма алышканда, аны аткарган офицерлер начальникти өл десе эмнеге дебей өлүп берчү маңкурттарынан болчу. Самат өзү да Мырзабек менен кантип жолугарын жолун издеп жаткан. Досунун жолуксун деген өтүнүчүн айтып келген жаш жигитти анын шашканына карабай кармап, түн ичинде эч кимге билдирбей Мырзабектин камерасына киргизүүсүн суранды. Кире бериште отурган дежурлар Самат экинчи кабаттагы кабинетинен камералар тарапты көздөй өткөндө көрбөйт. Жаш жигит макул болду. Түн ортосуна чейин кабинетинде иштеген болуп олтурган Самат саар бирлер чамасында Мырзабектин камерасына кирип, сыртынан бекиттирди. Камдай келген тамагынан жедирди. Экөө таңгамаал гана коштошушту. Көп сөз сүйлөштү. Мырзабекти 4-күнү түн ортосунда жакындап калганда чыгарышты. Эч ким эч нерсе деп айткан да жок. Мырзабек да суранган жок. Үйүн көздөй шашып барат. Аялын, балдарын сагынып калыптыр. Көчөдө бирин-серин машина өткөнү болбосо, баскан адам жок. Үйүнө ас калган. Бир маалда тизилген гараждардын арасынан 3-4 караан карп күрүп чыга берип, Мырзабектин эсин жыйдырбай кол салып жиберишти. Таяк, арматуралар туш келди денеге тийип, көз ачып жумганча Мырзабектин денесин сулк жатты. Ошол сулк жаткан дене да бир сыйра жанчылды. Ошол граждандардын арасынан байралып жүргөн бир селсаяк бар эле. Эки граждандын ортосундагы далдоо жерге картон кагаз салып, анын үстүнөн ит тыткандай пальтосун төшөп, үстүнө дагы бир тамтыгы жок пальто жамынып жатып түн өткөрчү. Анан таңзаарынан акыр-чекир арылап, керектүү деп тапкандарын ак жаралып, кара кокочо болгон баштыгына салып базарга жөнөчү. Кечке ошол жакта болуп, тапканын таап, сураганын сурап жеп, ичип, анан кеч киргенде ушул жерге келчү. Кебетеси эми өлөт, анан өлөт болуп, көрүнгөнү менен жаны бек неме. Дал ошол селсаяк тапыр-тупур добуштан ойгонуп кетип, Мырзабектин жанчылганын баштан аяк көрдү. Жаткан жеринде олтуруп көрдү. Дым чыгаргандан, ордунан оптулгандан коркуп, моло таштай кыймылсыз эле. Качан гана сабагандар кетип, берки сулк жаткандан кийин далайга козголо албай, анан ордунан аяр туруп, тиги денеге барды. Ай жарык эле. Анан да ага нараарактагы жарыктын нуру да түшүп турган. Селсаяк эңкее берип селт этти. Мырзабекти тааныды. Көргөн сайын, бул жерден кетсеңчи, деп калчу. Чындап куубай эле ошентчү. Анын милиция экенин, кайсы квартирада жашаарын да билет. Бир аз делдейип турду да, өлтүрдү, деп каргылданган үнү менен бир катуу бакырып, туш-тушка делдектей чуркады. Өлтүрдүсүң, кайталап, озондой кыйкырат. Аз өтпөй граждандар майдандагы 5 кабат үйдөн жарык күйүп, бат эле сыртка эл топтолуп кетти. Денеден тамтык калбай жанчылган Мырзабек 3-күнү көзүн ачты. Башы жарылган, кабыргалары сынган, операция жасап дарылаган врач Саматка түз эле айтты. Мал болуп кетет деп, гарантия бериш кыйын деп. Саматта Мырзабектин ата-энеси менен аялы күндүр-түндүр ооруканадан кетпей, жакын адамдарынын өмүрүн тилеп турушту. Карыган эне ата ошол күндөрү таптакыр эле чөгүп калышты. Бөтөнчө энеси өз денесинин бар жогун сезбей, оюн токтото албай, жинди болгондой кеп сөздөн калып көз жашын сүрткөнгө араң чамасы келет. Өмүр бою актив чалыш болуп иштеп келген. Өмүрүн таза өтөй келген. Нарктуу карып бараткан атасы өңгө көрбөсүн деп көз жашын сүртүп коюп, дүнүйөсү тарыйт. Жалгыз бир тууганы Туратбек буркурайт. Байкемди чала өлүк кылгандардын түбүнө жетем, деп. Ким анткенин билбесе да ошентет. Мырзабектин аялы боздойт, а жетпейт.
бу жетпейт деп урушканын эстеп, кап, ошондо бекер урушуп турмун дейт. Мырзабектин тирүүлүгү баарынан кымбат экенин эми сезет. Самат эч кимге айтпай жеке изилдөөсүн баштаган. Досуна кол салгандарды өмүрүн сайсада табат, өз колу менен жазалайт. Ушул оюна бекем турду. Кайдан издээрди, кантип издээрди билет Самат. Мырзабек оңолуп кетсинчи эң оболу. Анан бир шаардын милиция начальнигинин орун басарын чала өлүк кылып жанчып кеткени такыр эле болбогон, ойго келбеген окуя болчу. Бул окуя көчөдөгү сел саяктан баштап губернаторго чейин жетип, ал жөнүндө жалпы журт түркүн түстөгү божомолдорду айтып турушту. Бул окуя министрге чейин жеткени менен ал тараптан эч кандай көрсөтмө болгон жок. Бакандай подполковниктин көчө бандиттеринин тепкисинен аз жерден өлбөй калган бул окуя эки мастын мушташындай эле бааланып турду көрүнөт. Бул бийликте олтургандардын кылганы. Эп адам алар кааласа ошол эле эки мастын мушташын килейген окуяга айлантып салбайбы? Мырзабекти колдогондор, ага жан тарткандар албетте бар, бирок кызматтары кичине. Эч болбоду дегенде министрликтеги барандуу полковниктердин бирде жарымы өз киши болгон эмне? Өлүм алдында жаткан немеге Саматтан башка эч ким басып келбеди. Баары кызматынан коркот. Начальниктин куйругун баспайлы деп жеке арбайын согот. Мырзабек көпүлдөп иштеп жатканда ага жакшы мамилесин таңуулап тартуулап жүргөндөрдүн бири келип абалын сурабады. Кийин Мырзабек эсине келип, жакшы боло баштап эшикке кирип чыгып калганда ошол жөнүндө ойлоп, бүгүнкү жигиттердин суу жүрөк болуп өмүр өткөзүп жатканына зээни кейди. Жинекелди, атаңдын көрүдө. Ошолордун баары болбосо да, бир-экөө Саматтай болсо эмне? Самат күндө бир-эки маал келет. Ичи күйүп атса да, шашпай олтуруп сүйлөшүп кетет. Бир күнү Самат көңүлдүү келди. Мыке, сага кол салгандарды таптым. Айтып көрсөң, мен ойлогондор болушу керек. Камерадан бирөөнү жаткыра тептиң беле? Дал мен ойлогондор экен да. Тепкем? Ошол эшек уюштуруптур. Өзү антпейт эле. Бирөө акыл кошкон, чогуу изилдешкенде айттың да, деди Самат. Анан болгон ишти айтып берди. Окуя мындай болуптур да. Мырзабекке камерадан тийишем деп, эки же беси ооп оңолуп, анан ич күптүүсү, намысы ичине батпай, колунан келсе Мырзабекти тирилей кескилеп салгысы келген Кадырбаев деген неме шаардагы бир кафенин ээсине рекеттик кылам десе, тиги ынабай койгондо эки шериги менен аны тепкилеп, кабинет делген бөлмөсүндөгү сейфин ачтырып, ичиндеги акчасын бүт шыпырып кеткен. Мындай тиши, ыргыганы аз келгенсип, акчасынан да айрылган неме бул бандиттердин эгерде милицияга арыздансаң өлдүң. Алар бизге өз кишилер экенин унутпа, козёл, деп дагы бир сыйрадан тээп өтүшкөнүнө карабай, милицияга арызданып, Кадырбаев камалган эмеспи? Кадырбаев ушул акмактын Крым дүйнөсүн кыңк эттирбей кармаган, бүтүндөй өлкөнүн биринчи авторитети аталган неменин оң колу. Болуш деп койчу жигиттин кол бала жигиттеринен эле. Орусча буларды шестерка деп коет. Алар майда бара тапшырмаларды аткарат. Банданын, анын башында турган авторитеттин сырларын билбейт. Антсе да өздөрүнүн шестерка экенин менен иши жок, демдүү жүрүшөт. Кыйын сезет өздөрүн. Кадырбаевди милиция кармап кеткенин уккан болуш, дароо милиция начальниги менен байланышканда ал камтама болбо, бошоттурам деген. Мырзабекти чакырып бошотуп жибер десе, ал эмне жооп кылганы белгилүү эмеспи? Начальнигинин Мырзабектен тил угуп, катуу намыстанып калганын көрүп, тергөө бөлүмүнүн башчысы Байтереков Кадырбаевди Мырзабектен 2 саат мурун бошотуп, Мырзабек жыга тээптир дейт. Айбан десе, милицияны кеп сөзгө калтырган, деп Кадырбаевке жан тартып, түз айтпаса да Мырзабектен өч алууга эмнеге болбосун дегенсип четин чыгарып, аны түн ортосуна чейин бошотобуз дегенди айтканда Кадырбаев түшүндү. Түшүндү да камактан чыгаары менен жолдошторун топтоп, Мырзабекти үйүнүн жанынан күткөн эмеспи? Мунун баарын Самат өз каналдары менен изилдеп олтуруп,
Бир жуманын ичинде аныктады да, Мырзабекти чала өлүк кылгандардын баарын бирден кармап, кылган ишинин чып-чыргасын калтырбай жаздырып кол койдурду. Ал иш оңойго турган жок. Коркутуу, үркүтүү, моюндар капшыра кармалды. Анан ошол жазылгандарды алып, начальнигине кирип, алдына таштады. Начальник кагаздарды көңүлсүнбөй бат эле окуду да, зордуктап моюндарына алдырган жоксуңбу? Деди кыжырдана. Самат да кыжырлып эле, кандай болсо да моюндарын алышты да. Камайбызбы? Начальник оройлонду. Камаганыңды кое тур. А дегенде момуну бүтүрөлү. Ал эки барак кагазды Саматтын алдына таштады. Кадырбаевдин начальниктин намына жазылган арыз экен. Мырзабек камерага кирип, жөндөн жөн эле тепкиленип, атып салам деп, опузаланганын жазыптыр. 5-6 неменин колдору жүрөт күбө катары. Самат барактарды начальниктин алдына таштады. Бандиттердин куурчагына айланган экенбиз да. Сен эмне деп былжырап жатасың, я? Милиция эмей эле куурчак болуп калганыбызды айтам. Ким куурчак? Мен, деди Самат ордунан туруп. Анан сиз дагы. Начальниктин ачуулана айкыра токто дегенин укпай, кабинеттен чыгып кете берди. Мырзабектин түбүнө жеткенин калышкан экен, деди ичинде. Жигиттердин Мырзабекке кол салганы билинип, аларды Угронун начальниги бирди көрсөтөм деп жатканын уккан болуш түз эле милиция начальнигине телефон чалды. Токон, кандай саламатпы? Саламат, чалыпсың, деди Токон болушту үнүнөн таанып. Телефондон эле айта берсем болобу? Болот. Айтып эле жүрбөдүң беле? Мени тыңшап өлө албай жүрүшүптүрбү эмне? Самат дегениң менин жигиттериме жүк артып жатыптыр. Кой деп кое аласыңбы? Арта албайт, деди начальник. Ал суумурун жигиттериңе айтып кой. Угронун начальниги кыйнап, сабаганынан моюнуна алганбыз дешсин. Ошону жаздырып мага бердирип кой. Рахмат. Башка сөз жокпу? Айтпай эле коеюн дедим эле. Өзүң сурап калбадыңбы? 6 күнү кайненемдин 70 жылдыгы болот. Менден үмтөтө берген немелер. Түшүндүм, деди болуш. Тигинин сөзүн бүтүртпөй. Кечинде үйүңө барат, болуп тур. Болот үйүнө кеч келди. Начальник эмеспи? Ишинде көп кармалат. Ал келгенде болуш жиберген жигит короого жүрүп, чыйрыгып да кетти. Болоттун аялы килейген үйдүн бир бөлмөсүнө киргизип, эч болбоду дегенде бир пияла чай ичирбеди. Дарбыза каккан жигитке эшик ачып, күйөөсү азыр келээрин айтып, үйгө кирип кеткен бойдон дайыны жок болуштун жигити килейген короодо наркы терке басат. Үйдүн бир терезесинин түбүнө коюлган орундукка олтуруп тамеки тартат. Бул жерге которулуп келген жыл айлана элек болсо да, ушул шаардагы килейген үйлөрдүн бирин сатып алганы начальниктин байлыгына суктанат. Короонун төрт жагынан оозу ачык гражданча жапжаңы Ауди машинасы турат. Ал дагы суктандырып жигитти мунун баарын кайдан табат деп ичинде ойлонуп коет. Болуш берип жиберген $1000 ой учугу кылып ойлобойт. Ушундай жүзү кара акчалар заңгыраган үй менен зымылдаган машина таап берип жатканына мээси жетпегендей. Бир кыйла убакыттан кийин начальник кирди короого. Жигит ордунан туруп, утурлай басып салам берди. Саламатсызбы? Саламат, кел. Болуш жиберди эле. Кир үйгө. Жок, ошол жерден эле кетейин, деп жигит резина менен туура арчындалган долларды сунду. Бул $1000 болчу. Болот аны алып курткасынын чөнтөгүнө салды. Жүрө, нанооз тийип чык. Милиция начальниги минтип айтып жатса, бандиттерге каршылык жок эмеспи? Баштай баскан Болоттун артынан кирди. Болот чечинип, жигиттерге төркү үйдөгү дивандан орун көрсөттү. Бат эле стол үстү жайнап, Болот өз колу менен арактан 2 рюмкага куйду. Алып жибер эле. Келген жигит ичкиликти кээде гана өтө кыйбас адамдары менен иччү. Азыр ичпейм деген жок. Тартты. Чай ичилди. Рюмкалар 3-4 иреттен кайталанды. Начальник деле көп ичпейт. Негедир бүгүн ичкиси келип турду. Жана обул начальник менен бир топ сырлар айтылып, дурус маектешкени,
Анан да куртка чөнтөгүнөн алып, шым чөнтөгүнө салган доллардын демиби жакшы ичти. Арак дегениң бул начальник, бул бандит деп бөлүп олтурбайт эмеспи? Экөөнү бирдей кызытты. Болоттун жакшы мамилеси жигитти ачык айрым сүйлөтүп турду. Бир маалда айттырып атпайбы? Болот байке, килейген үйүңүз ичи толо кымбат оокат экен. Сонун машинеңиз бар экен. Борбордо да заңгыраган үйүңүз, анан 4 бөлмөлүү квартираңыз бар дейт. Кыйын киши экенсиз, деп. Ушул сөздү уккан Болот селт эткендей болду. Маңдайында бандит олтурбай эле тергөөчү олтургандай сезилди. Тергөөчү болгондо да ген прокуратурадан келгендей. Башын чулгуп алды. Эй, жигит, бир аз көңүл көтөрдүң окшойт. Эми эс алалы, эртең иш көп. Кана, оомин. Жыргап олтурган жигит эмне болуп кеткенин түшүнө албай, айласыз ордунан туруп сыртка басты. Жакшы калыңыз, болуптур, деди Болот ооз учунан. Узатып чыкпады. Бу жигит анткен менен кызык сөз айтты, деди ичинде. Бишкектеги үйлөрүмө чейин билет экен. Демек, ал жөнүндө сүйлөшүшкөн. Бу элдин баары билет деген сөз. Бир көзүң экинчисине жоо болуп турган заманда башка күн түшсө, Болот чөнтөгүнөн долларды шарт сууруп, короого чыкты да, ун-пун сактачу складка кирип, улам бир жерди дааналап жатып катты. Мурун минтчү эмес. Министрликтеги коопсуздук кызматынын же прокуратуранын кызматкерлери мына кирип келип, аңтарып теңтерип, каткан долларды сууруп чыкчудай болот. Элеңдей басып дарбазаны бекитти. Үйгө кирди. Аялы небак жатып калган эле аны ойготту. Баягы акчалар кайда? Уйкудан чала ойгонгон аялы чоочуп кетти. Эмне болуп кетти, я? Эчтеке болгон жок. Акча кайда дейм? Кайда болмок эле? Турат ордунда. Ап кел. Өзүң эле албайт белең, уйкуну бузбай. Уйкуң турганым жок. Барап кел. Аялы кайра уктап калса, өзү жалгыз калып, жардамсыз калса бирөөлөр кармап кетүүчүдөй корккон неме аялын тургузду. Анысы тултуңдап, жулкундай туруп, көп бөлмөнүн биринен чоң таңгак акчаны алып келди. Анда долларың да, сомуң да бар. Чоң сумма болуучу. Болот акчаны алып, жанагы складка кирип кетчү жердин ыгын келтире албай кайра чыкты. Бир аз короодо туруп, анан үйүн чатырына чыгып, үй жылытуучу батареяга кетчү суу куюлган килейген темир бочкени чулганган эски уску кийиздерин арасынан катты да кайра түштү. Санаага тынчыгансып калды. Тезинен машинени сатып жиберейин, деп чечти. Машине аялына катталган. Ошондой болсо да Бишкектеги килейген үй болсо, аялынын сиңдисине катталган. Коркунуч жок. Бирок аны да саттырып, акчасын ошол балдызынын атынан бир ишенимдүү банкка салыш керек. Же дагы бир аз топтоп туруп, чет өлкөдөгү банктарга салсакпы? Президенттен министр губернаторго чейин салып жатышат го. Атурсун милициядагы кээ бир генералдардын чет өлкөдө акча эсеби бар деп жүрүшпөйбү? Ушундай ойлор менен бирде бир далайга олтурган Болот көпкө жатты. Арам акча тынч уктатпайт деп, көп уктаса да өз башына биринчи жолу келгенине сара эсеп салган жок. Азабын тартып турду, аздап. Самат Мырзабекти сабап кеткендердин маселесин эмне кылабыз деп начальникке дагы кирди. Болот аны акшыя тиктеп кабыл алды да сөзүн баштагандай эле бөлүп таштады. Сен зордук менен моюнга алдырган турбайсыңбы? Эмне милицияны дагы да жаманатты кылганың барбы? Иниең дурайын, акмак. Мобуларды оку. Кабинетиңе барып оку. Самат мындай сөгүнүүнү көп жылдан бери угай эле. Укса милицияга кирген алгачкы жылдары уккан. Жашы 30дан небак өтүп, жакында эле майордук жылдыз тагынып турган немеге иниеңди деген угуш өтө эле оор көрүнбөйбү? Эмне жооп кыларын билбей туттуга түштү. Тумшуктан ары бери берип, дале ушундан көрөйүн деп барып өзүн араң токтотту. Анткен күндө азабын тартаарын дароо ойлоп калды. Тил кайраган да жок. Кагаздарды бырыштыра апчый кармап, эшикти тарс жаап чыгып кетти. Кабинетине барып, муун жүүнүн токтотуп, бир аз олтуруп,
Удасы менен 2 ирет тамекисин тартып, анан кагаздарды жазып окуп баштады. Кадырбаев менен анын шериктеринин арыздарында турмуштук, турушумдук жалганы жайнайт. Аны жаздырган билимдүү адам көрүнөт. Самат Кадырбаевдикинен башкасын окуган да жок. Столунун суурмасын ачып, арыздарды салды. Ордунан турбай чай кайнап олтурду да, анан бир чечимге келгендей ордунан шарт туруп сыртка жөнөдү. Түз эле Мырзабекке. А кезде Мырзабек алдан эмедей тыңып, эшикке кирип чыгып калган. Бирок доктурлардын айтуусунда көп баспаш керек. Мээси катуу чайпалган эмеспи? Самат киргенде Мырзабек керебетинде жатып, ушуга чейин толук окубай, уят болгонсуп жүргөн Манастын килейген томдугун окуп жаткан. Салам алейкум, Мырзаке. Алейкум ассалам. Кел. Бу килейген китептен коркпой кантип окуп жатасың, я? Мен мындай китепти окугандан эмес, колго кармагандан корком. А сен коркпо, деди Мырзабек жылмайып. Манастан да коркчу эле, кыргыз баласы. Бабабыз да. Манасты анткен жокмун. Чоң китепти окугандан корком деп жатам. Муну окусаң, мындан кийин коркпой каласың, деди Мырзабек. Бүгүн түнү бүтөм, анан сага берем, окуп чык. Азыр аны окуганга убакыт жок. Жанагы Болот деген козел менен бир иштеген адам кантип китеп окусун? Сен эмне? Мектептен окуган жок белең? Манас деген окурманды патриоттуулукка, баатырлыкка тарбиялайт дегенди. Муну окуп чыгып, болот солотторуңа чакчылекейин чыгартпайсыңбы? Деди Мырзабек китепти көрсөтүп тамашалай. Бу китепти окуп бүткүчө болотуң баарыбызды жеп бүтөт го, айбан. Айтем айтчуңда. Мырзабек Самат бир маанилүү сөз менен келгенин билип кулак төшөдү. Самат болгон ишин айтып берди да, аягында минтти. Бүгүн түнү менен жөнөп, эртең, таң эртең менен кирем. Ошонуң мага көп жакпай турат, деди Мырзабек. Бир балеге чалынасыңбы деп корком. Мен үчүн күйүп жатканыңды беш колдой билем, бирок азырынча ошол ит менен кармашпай эле койсок болот эле. Сен үчүн да өзүм үчүн да кармашамын, деди Самат тиштене. Ошонун түбүнө жетпесем элеби? Баарын колуна алган неме түбүнө жеткирер бекен. Жөн жата берсек жеткирбейт дечи. Ал эми экөөбүз чогуу киришсек, бирдеме чыгып калар, деди Самат деле өз оюнан кайтпай. Самат, сен угуп тур. Мырзабек ини досун далыдан таптай, сөзүн улады. Болот деген ушул орунга кантип келгенин билесиңби? Кошумат менен жетти да. Туура, кошумат да бар дечи. Бирок негизги ролду акча ойнорун билбейсиңби? Биздин системадагы эң бир бай неме ушул эшек. Акурсун өмүр бою акча менен ойногон тиги министрликтеги генералдардын эч кимиси болот менен тең тайлаша албайт акча жагынан. Ошондойбу? Деди Самат таң калып. Акчалуу деп уккам, бирок анча бай экенин билбептирмин. Билбесең билип ал. Анын атасы өмүр бою керек жарак союзунда иштеп, дүйнөнү аябай баскан экен дешет. Акчанын көбүн алтынга айландырып жүрчү тура. Болотко калган дейт ошондон. Биринеси бүт облусун бензинин камдагандардын бири. Кайнатасын билесиң го, полковник болуп пенсияга чыккан. Азыр улуу негиздеген фирманын ишин сыртынан көзөмөлдөшөт. Россиядагы курулуш материалдардын ташып, бу жактан жашылча жемиш жөнөтүшөт экен. Болоттун биз билгенден эле 3 үйү бар. Билбегенибиз канча. Баса, ар кай жерде 100 чамалуу жылкысы бар дейт. Азыр жылкы канча экенин билесиңби? Семиздери 15-20 миңге чамалап барат го. Анан эсептеп көрбөйсүңбү? Бу жердеги бизнесмендерден канча алып жатат? Атурсун болушка чейин ташып атпайбы? Акча менен жеткен бу кызматка түшүндүңбү? Деди Мырзабек Саматтан көп билээрин көрсөтүп. Жалгыз кошумат менен азыр иш жүрбөй калган. Кандай абалга кабылбасын, акчасынын күчү менен шыдыр турмушун өткөзө берет. Ал итиң. Ошону тескеп бетин ачсакчы. Кантип ачасың? Ашчу адамдардын баары колуна алып койсо. Атурсун министрибиз да бул итти колдойт экен деген укканым бар. Анан эмне кылышыбыз керек?
Эмне кылышты азырынча так билбейм, бирок сен тандаган жол менен эч нерсе кыла албайбыз. Түшүнбөйсүңбү эмне? Бири-бирибизине чырмалышкан немелер сени жөн койбос? Баары бир барам, деди Самат деле оюнан кайтпай. Бир аракет кылып көрөйүн, болбосо маңдайына жазганды көрө жатарбыз. Жей таткандай атарбыз де. Мырзабек күлдү. Ошол жол оңой, тынч жолго караганда. Бул тамаша сөз Саматты шарт эле бир ойго алып келди. Атып түшүрбөсөк жөн түшпөйт дечи. Чын эле айтып жатасыңбы? Деди Самат Мырзабекти сынай тиктеп. Жарымы жалган, жарымы чын жаныңда турган киши жок, деди Мырзабек деле тамашасынан жазбай. Түшүнбөдүм. Бир күнү түшүндүрөм. Эгер мени түшүнө алсаң, андан көрө жанагыга жооп берчи. Бишкекке барбай эле коесуңбу? Барам, Самат кескин жооп берди. Түн менен жөнөйм. Айттым го, бир аракет кылып көрөйүн. Көгөрүп алыпсың, өзүң бил, деди Мырзабек. Мен үчүн бир балеге кабылбаса экен деп сана аркап жатпаймынбы? Сен үчүн эмес, өзүм үчүн. Болуптур, мен кеттим. Өзүңдү жакшы кара. Докторлордун айтканын уксаң, мен бүрсүгүн эле келем. Жакшы барып кел. Сак бол, деди Мырзабек Саматты кучактай кысып. Азыр көп корчтуктун пайдадан зыян экенин эсиңден чыгарба, уктуңбу? Болуптур. Самат машинеси менен үйүнөн түн ортосуна болгондо чыгып, таңкы саат 8-дерде министрликте болду. 3-4 жакшы тааныштарынын кабинетине кирип, учурашкандан кийин министрликтин өзүнүн коопсуз кызматынын начальнигине кирди. Бул элүүлөргө чукулдап калган полковник көп сүйлөбөгөн, ишине дили менен берилген, ушуга чейин баскан жолу сыдыргыга салгандай таза болбосо да, болушунча таза иштеп келген немеле. Эп адам бүт баары өз колунда болсо да, ак тилден өтөмөк кызматын. Бирок азыр ак тил болсоң, талаада каларың бар. Тегерегиңдеги кызматың чоң, кичине шүмшүктөр кимди таза иштетмек. Бул полковникта кээде министрдин болбосо да, анын орун басарынын сөздөрүн кыя албай, айласы жоктон дала ишти көз жаздымда калтырар эле. Аттың деп жасачу ал иштерде. Самат аны менен амандашып, маңдайынан орун алды. Полковник Саматты жекече тааныбайт эле. Самат болобу бул киши жөнүндө көп эле уккан. Айта бериңиз, деди полковник мисирейген калыбында. Самат өз начальнигинин кылыктарын, Мырзабекке жасаган иштерин, анан пара ала тургандыгын чып-чыргасын коротпой айтты да аягында митти. Жолдош полковник, мен ушактап келген жокмун. Анын көзүнчө да айта алам, деди. Айткандарыңызды далилдеген документтер барбы? Жок. Анын иштери документтештирүү менин колуман келбейт. Полковник саамга ойлонду да, баарын түшүндүм. Кете бериңиз, деди. Түшүнгөндө эмне? Чара көрөрүн айтпады. Саматтын бул айткандары же өзүнүн же болоттун түбүнө жетери бар эмеспи? Самат ошол эле күнү кайра кайтты. Самат бир күнү иште болгон жок эмеспи? Начальнигинен да, орун басарынан да суранган эмес. Ошол бир күн жок болуп, ишке чыккан күнү эртең мененки чогулушта начальник сөздү Саматтан баштады. Сен кече кайда жоголдуң, я? Шашылыш иш чыгып калды, деди Самат эч нерсе болбогондой. Ишке себепсиз келбей калып, анан да бул жерде тоготпогондой отурган кызматкерине ачуусу аша келип, анан үстүнө башкалардын көзүнчө жүрөктөрүн түшүрө бир көпүлдөп алайын дедиби, болот катуу кетти. Айбан, ишиң чыкса, суранбайсыңбы? Көрбөйүн деп калгансың го, көбөйүн деп калгансың го, я? Көпкөндүгүңдү чыгарайынбы, я? Чыгарчу жерден. Экинчи ушинтсең, тим эле жерге киргизип жиберем, уктуңбу? Муну көрөй, иш чыгып калды деп камаарбай олтурган. Уктуңбу деп жатам. Атайлап мыйыгынан күлүп, атурсун келекелеп жаткандай көрүнгөн Саматтын кебетесине болотту жарылта жаздады. Иниң дурайын эшек, жогол бул жерден. Бүгүндөн баштап начальник эмессиң. Бар чыгып кет. Саматтын жини эми келди.